Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Албетте, мен турган бул тоо койну, бул жаратылыш, албетте, Жалал Абад областындагы Аксы районунун Падыш ата этно борбору же жайыты жайлоосу деп коеюнчу. Мына ушул жердебиз. Албетте, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, керемет кооз көрүнүш, керемет кооз жаратылыш. Машалла. Албетте, ушул жерди көргөзүп атканына Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Бүгүн биз могул мен турган артымда мына таш турат, көрдүңүздөрбү? Падыш атада резиденция бар, билесиздер. Мына ушул резиденциянын капталында ушул таш жайгашкан. Таштын учунда кыргыз желеги желбиреп турат. Келгендер болгон болсо билсеңиздер керек. Албетте, мен бүгүн ушул кросстун ордуна тоо жүрүш же жөө жүрүш жасайын деп ниет кылдым. Шүгүрлөр болсун. Мына ушул жерге жетип келдик. Мен 2,5-3 саат мурда ушул мен көргөзүп аткан жайдан чыкканмын. Ушул жерге 2,5-3 саат аралыкта жетип келдим. Күн батканы турат. Керемет закат. Караңгы киргенче кайра жайга жетип калышым керек иншалла. Албетте, мен азыр могул жерди көрүп алып, ушунчалык суктанып атам. Ушунчалык кооздугуна мындай көз тойбойт атат чындыгында. Мен баарыңыздарга ушундай жагымдуу эс алуу, жагымдуу күн каалайт элем. Жана баарыңыздарды ушундай кыргыздын керемет тоо койнунда жүрөктөрдү жана нервтерди эс алдырып туруңуздарды, ден соолук үчүн көп тоо жүрүш жасап туруңуздарды чакырып кетер элем. Албетте, шүгүрлөр болсун. Бул сай жээктеп түп-түз ары кеткен болсоң, Аксыга кирип барасың. Ал эми бул жактан түз могул жакка кеткен болсоң, мына бул жакта дагы өзүнчө бир башкача эс алуу борборлор бар экен. Падыш ата мына ушул жакта. Убакыт деген убакыт, өзүмчө ойлоп атам. Кенен убакыт болгондо, мына мен артымда турган учка чейин басып, ошол учту дагы багындырсак кандай керемет эле. Бирок көз коркок, кол баатыр дейт. Мен жана эле 1 саат мурда мында турган жайытта элем. Өзү чыгып атканымда, могул мен так көргөзүп аткан мына учка чейин, жетсем болот деп ниет кылып чыккам. Же болбосом, мына жактагы нар капталда ошол жерге жетсем болот деп чыктым элем. Бирок ал жерге жетип келгенден кийин, мына ушул мен турган учка чейин, мына караңыздар, мына ушул учка чейин жетип келүүнү ниет кылдым. Мына азыр ушул жерге жетип келдик. Албетте, достор, мекендештер, сонун көрүнүш, сонун керемет аура, абасы таза, кандай гана бул жарыкчылыктын кадимки бейиши, карагыла. Баарыңыздарга ушундай керемет эс алуу көңүлдүү эс алуу тартуулап кетер элем. Жана баягы мүмкүнчүлүгү бар, шарды бар, биздин кыргызстандыктар бар эмеспи? Каражаты болсо биринчи эле чет жакка барып эс алууну каалайт эмеспи? Мына ошолорго мен сунушумду айтып кетер элем. Балким сөзүм туура эмес болуп калса, аш болуп калса алып коесуздар. Биринчи Кыргызстандын керемет кооз жерлерин кыдырып өтүп, анан кийин чет жакка эс алганга чыксаңыздар дейт элем да. Анткени Кыргызстан көптөгөн жерлерден караганда керемет жер. Биз жетпеген жерлер көп. Мен Падыш атаны бүгүн көрүп атам, мисалы. Нол ашуунун нарагында, мондай көк зоо бар экен мына. Мен азыр ашуунун учуна чыктым. Почти могул көк зоонун арагын өтсөң, балким талас болуп кетиши мүмкүн, же сары челек ушул жакта болуп калышы мүмкүн. Сары челек бар, билесиздер. Арсталынбап, эми ал жерлерди көрүп жүрсөңүздөр керек, бирок мындай бут жетпеген, кол жетпеген, аябай кооз керемет эс алуу жерлер бар. Мына ошол жерлерге барып эс алып туруңуздар дейт элем. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, аманчылыктарда көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум да бир жол достор, мекендештер, арбаңыздар. Мен кече чокудан көргөзүп жаткан таш мына таш. Мына ушул таштын чокусунда кыргыз желеги желбиреп турат. Мына ушул ташты көргөзүп аткам. Ал эми мен айтып аткан резиденция мына бул. Мына көрдүңүздөр. Өтмөк момундай
Моз өзгөчө таптаза, муздак, сонун суу. Анан мен кече чыккан чоку тенде турат. Ал чокуга чыганан түшүп туруп нарагына өткөндө мына тоолор көрүнөт болчу. Муну аркылуу өтүп ошол жакка чейин жеткем кечекиде. Мына ушундай достор. Кече мен сиздерге ошол чокунун башынан алгач көргөзүп баштагам. Азыр мен могул жактан аркы өткө өтүп, могул сайдын арагына берагына өткөн өзүнчө көпүрө мостор бар. Ошолорду көргөзүп панорамага чейин азыр сиздерге көргөзөм. Мына бул жакта да кадимки арчалар. А бул баягы еловый арчалар экен, орус арчалары. А мен кече көргөзүп аткан кадимки ысырык кыргыз арчасы. Мына ушундай достор. Өзгөчө керемет сонун жер. Бул резиденциянда тарыхы укмуш экен. Бирок эс алгандар көп, келип эс алып турушат. Коттедждер көп экен. Ушундай сонун жай экен. Илгери мунун ар жагында зоопарк да бар болчу экен. Зоопарк. Ошол немени салган зоопарк да салган экен. Резиденцияны салган. Анан ушул резиденция желектин башында дейт, туу таштын башында Лениндин эстелигин орнотуп кеткен экен. Мына достор, кече мен айткан таш азыр акырын ушул жака чейинкисин көргөзүп өтөйүн. Өзүнчө беседкалар. Суунун нар жагына, бер жагына өткөн момундай атайын өтмөктөр бар экен мынакей. Сууну каралачы, охо, мощный. Адам көп болот экен бул жакта. Илгерки Союз малында коюлган такталар ошол боюнча турат экен. Анча-анчалар оңдолуп дегендей. Так. Мынакей бул жагы өзүнчө эле. Охо. Люстра укмуш. Өзүнчө эле этного. Чыныгы табылгыдан экен. Мынакей. Азыр мен панорама дегеним нол. Көрдүңүздөрбү? Ал эми мен кече жогорудан көргөзүп аткан таш нол таш. Ал жактан кичинекей эле көрүнүп атпады беле? Ошол таш мына. Машалла. Желегибиз бүткүл жерде жылбырай берсин. Мо ташты атайын ушул жерге алып келип коюп жасагандай карасаңар. Өзүнчө кооздук каралачы. Maşallah buna. Mınaki özünçө эле сонун жер экен. Мен үнүм угулуп ататпы. Бирок бир аз абайлаш керек экен. Уже могул жыгач такталар эскирип солкулдап калды. Случайно сынып кеткен болсо кечирип коюңуз да. Охо, мына өзүнчө эле момунда келаткан семейнийлер отуруп сүйлөшүп отура турган жер экен го я. Мына. Баш жагына чейин тартып чыгайын, Бул жагы жаңыланып турган такталарчы. Так. Ушу мына турган чоң таштын үстү экен да панорама. Түшүп кетпей турганын карагыла, Мына өзүнчө эле. О, жаратылыш кандай гана керемет, Кандай гана кооз. Мына ол лестницалар, ол жакта тротуар, брусчаткалар. Ушул илгери
резиденция салынган маалда салынган экен. Ошол убактагы цементтин сапатына баа бериңиздер. Ошол боюнча турат. Анан мына мен айткан таш. Анаке. Ана желек. Бул ташка чыкса болот экен. Аркасы менен чыкса болот экен. Мынаке көрдүңүздөрбү? Мен азыр кече чыккан жеримди дагы так ушул жактан көргөзүп берейин. Машалла. Мына сага өзүнчө эле панорама. Өзүнчө эле свет бар, бардыгы бар. Охо, машалла. Бул көрүнүштү көрүп алып суктанып бүтпөйсүң го чиркин. Мына сага. Достор, мен кече чыккан тоо мына чокко көрдүңүздөр, мен жакындатып койдум. Көрдүңүздөрбү? Ошол чок. Аябай алыс. Бул жерден караганда. Өтө. Мына чок аркылуу чыккан. Мен биринчи кече мына жака эле чыксам болот дегем. Бирок буга дагы чыгып, ушу жана бийиктеген сайын дагы чыккым келе берет экен. Улам чыгып отуруп, ушу капталдап түшүп чыгып отуруп ошол жака жеттим. Убакыт болгондо гана тен аркы көк таш зоонунун үстүнө чыксаң керемет көрүнөт экен. Достор, бул таштагы жазууну байкап атасыздарбы? Балким араб тамгасын тааныгандар болсо түшүнө чыгарсыздар. Көрдүңүздөрбү? Байкап атасыздарбы? Машалла. Бул өтө касиеттүү жер. Падыш атанын тарыхы окумуш болгон. Мен четин түшүнгөнүм, укканымды гана айтып берейин силерге. Ошол илгери Союз маалында Сауд Арабиядан ушул бир шейхтер бул жака дин таркатабыз деп келеткен. Ушундай бир мындай кыргыздын сөзү менен айтканда 40 чоросу менен келип, анан жанагы падыш атага сүрөттөрдү көрдүңүздөр. Мына ошол жерде жума күнү жума намазы убактысы болуп калып, анан ошол жерде жалпысынан 3000ге жакын кишидейби, же 300ге жакын кишидейби ошончосу жума намазы окуп атканда аркасынан баягы душмандар бастырып кирип келип, намаз учурунда ушул аркадан баштап башын алып кете берет экен да, четинен. Анан ушу 2500 дейби, же 250 дейби, эсимен чыгып калды. Ошончосунун башы алынып, алдыдакыларга жетишпей, үлгүрбөй калат экен. Себеби намаз убактысы бүтүп калып, анан калганы падыш ата бул жакта экен. Анан калганы ушул тоо аралап качып жөнөйт экен да. Кадимки ошол убакта ошол баштарын алган шейхтердин баштарын алганда кадимгидей кан шырылдап мындай агып турган экен жээктеп. Балким ушул сайга жетип акканбы? Эми тарыхы ушундай укмуш жер экен, достор. Балким мен адашып аткан болсом, ашыкча айтып аткан болсом алып коесуздар, кем айтып аткан болсом кошуп коерсуздар. Мен мындай укканымды гана айтып атам, так билбейт экем. Дин үчүн мээнет эмгек кылган биздин ушул убактагы чындагында падыш аталар, шейхтерден Алла разы болгон болсун, динге чындап жан өмүрүн тобокелге сайып кызмат кылган, мээнет кылгандар мына ушундай болот. Достор, мына аураны кереметти байкадыңыздар, машалла. Мына. Андан кийин кайсыл бир жылдар ушул бул жакта аты эсиме чыгат. Лениндейби бир эми аким дайындалып, Аксы районуна. Анан ошол аким ушул резиденцияны салдырат экен да. Анан бул таштын үстүнө, мен жана көргөзүп аткан таштын үстүнө кыргыз желегин желбиретип Лениндин эстелигин орнотуп кетет экен. Карагылачы. Мурунку саясатчылар эмне деген эмгек кылган, мына ошолордун кылып койгон эмгегин аркасына канчалаган азыр кыргызстандыктар ушул жерге келип зыярат кылып, эс алып, көңүл ачып, мындай жан дүйнөнү өзгөчө эс алдырып кетип атышат. Бул да болсо өзгөчө бир тарых.
Мына ушундай достор, мекендештер, кыргызстандыктар, ал эми бул суунун жээги этекке чейин, ылдыйга чейин, аксыга чейин кете берет экен, бирок бул сууну жээктеп, ушундай эс алуу борборлор бар экен. Бул жак биз кече бул жакта жаттык, коттедж бар экен бул жакта. Ушул менен барганда өзүнчө коттедждер бар экен суунун жээгинде. Кыскасын айтканда өзүнчө эле керемет экен. Анан достор, моундай жерге келгенде эс алганы келем дегендер, Акман дейт, жана башка дейт, Алча дейт, кыскасы ушундай жазып кеткениңиздерди койсоңуздар, уят да эмчи. Уят. Андан көрү жакшы жумуш кылып кетсеңиздер, булгап, ташты булгап, жыгачты булгап, өзүнчө бир эме кылып кетпестен. Плюс минустарыңарды коюп. Плюстар жүрөктөрдө болуш керек, ташта эмес, жыгачта эмес. Мына ушундай достор, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Аманчылыктарда көрүшкөнчө Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун ушундай жерди көргөзүп атканына. Ар бириңиздерге ушундай жагымдуу күн каалайт элем. Келип Ала Тоо койнунда момундай кереметтүү арча койнунда сай жээгинде жан дүйнөнү, мээни, нервти успокойтетип өзгөчө эс алып кетсеңиздер болот достор. Аманчылыктарда көрүшкөнчө салам алейкум. Видео жаккан болсо лайк басып, комментарий калтырып кетиңиздер. Албетте кайсыл жерге барсак дагы өзүбүз көргөн жерлерди сиздер менен дагы бөлүшүп турганга даярбыз жана кызматтабыз иншалла.